Мына кирдик чыгып атасыз, болбойт да байке. Ким акылдуу ушундай кылып атат? Эме токтоңуз. Карачы, могу маяктан бирөө ойлонуп кеткен болсо кандай болот эми? Давайте ГАИ менен азыр ушул жерден эме протокол түзгүлө буга. Кантип кирип чыгып атат бул? Мен мына могу кыдырып келген баарына, бүт баарына бир сыйра штрафтарды бергиле мага. Мына бир машина штраф, экинчи машина, үчүнчү машина. Давай штрафты чыгаргыла и жапкыла азыр. Опечатайте могу эме. Ким төлөттүрдү буга? Ана мага бир кирчи, мага бир кирчи, мен ошо төлөттүргөн кишинин өзүнө төлөттүрөбүз азыр. А, вы ему аренду платите? Сколько платите? $2000. Месяц $2000 платите. Даже тротуар на рынке. Осторожно, он узкий, да? Бекежанович. Улан Бекежанович. Мо сенин азыр мо тротуарларың эмнеге биякта азыр мына эми коомдук жайда? Жол убагында совмещение салынып кетти. Анан? Жол 2013-жылы салынган экен. Ошондо совмещение. Бизде качан жакын арада биякта? Бул жолдун еще 6 жылдык мөөнөтү бар Айбек Ашбек. Жаңы Минтранстын положениясы негизинде да 6 жыл мөөнөтү. 6 жылдан кийин биз капремонтко бул жерге келебиз. Улан Сарылбекович, эми мындай кылалы, силер жанакы казыртадан мо бүт хос субъекттердичи именно кызыл китебин карап чыккыла. Кызыл китептерин, кызыл линияларын, кайсы жакка чыгып кеткен казыртадан уведомленияларды бериш керек да. Уведомленияларды берип туруп, казыртадан мындай ичара кирсин, эмнеге бүт эме тротуардын баарын ээлеп алган. Анан кийин машинаны болсо мынакей тротуарга чыгарып коюптур. Кана ГАИ бул мыйзамдуу канаке биздин эме укук коргоо органдар. Келчи бери. Могу, например, мыйзамдуу момунту кирип алганы. А мыйзамсыз болсо эмнеге албайт? Мына тиякта турат машиналар. Мынакей могу. Ар жагында машина турат. Эми биз буларга берилиптир мынакей ичине ремонт кылган. Эмнеге тротуарга коет, эмнеге сыртка чыгат? Маяқта негизи мен түшүнүгүм боюнча зеленка болуш керек да, как минимум, туурабы? Улан Сарылбек. Благоустройствосу болуш керек. Эмнеге карашпайт булар? Медер Амангелдиевич. Азыр мен мына могу кыдырып келген баарына, бүт баарына бир сыйра штрафтарды бергиле, мага бир күн маалыматыңарды бересиңер. Болбосо, штрафтарын төлөбөсө жаптыргыла азыр. Бүт баарын өзүнүн благоустройствосун, өзүнүн жана чегине чыктыбы, кирдиби? Атай, сиз да ошонун давайте иштерди эмеге алгыла өзүңөр көзүң. Бүгүн мына рейд кылып туруп ошонун баарын ордуна чийип көрсөтүп бергиле, кайсы ордуна кириш керек. Мына биякта болгону тротуарды дагы өзүнүн мынакей көлөмү эмес, аны да азайтып берген жерге да машина коюп атат да. Улан Бекежан, сиз эмени алыңыз, ар бир штрафтын маганан маалыматын бериңиз. Кана Улан Бекежан? Угуп атасыңарбы? Бүт му автоунаалардын. Бакай. Сен алып келдиң да эвакуаторларыңды. Бүгүн тазалап кеткиле бар. Иә. Мына казыр мына моулда турат. Болду да, берди да, ичине берилди, ичине коюп иштетсин. А эмнеге сыртка коюп тротуарларды жабыш керек булар? Койгон берген жерине ыраазы болсун да. И ошондой эле Улан Сарылбекович, ар жак бетин дагы ушундай эмеге тартипке алып келесиңер азыр. Бүгүнкүдөн баштап Рамизгүл Айланович, болду, рейдтики иштерди күчөткүлө, эми Кудай бергенде дагы редке алып келебиз. Мына знак турат. Мына знак турат, знактын астына качтың да мына. Я. Дальше бар токтоду. Как раз служебный экен. Ошону токтотуп штрафка салыш керек экен. А бунун тротуары гана. Мына могу тротуар да эми негизи. Иә. Тротуарбы же тротуар эмеспи? Мына тротуарды ээлеп алган машиналар токтоткон. Мына бир машина штраф. Экинчи машина, үчүнчү машина. Биякта уже тротуарыңар бүтүп калган. Улан Сарылбек.
бул бетте бирөөлөр бесмолтонду ичке болуп калганда еще. Давайте могу ремонтко коюлган машиналардын баарын эмеге алгыла. Көзөмөлгө ал. Бүгүн пока мына сотрудниктер бар, баарыңар бир сыра баарын тазалап чыккыла. А? Мояктачы биз азыр келип атабыз да. Канча могу кос субъекттики эмеге өрт коопсуздугуна жооп берет да. Мояка канча предписание берилди эле, канчасы жооп берет, канчасы жооп бербейт өрт эме коопсуздугуна. Бул боюнча Айбек Жанышбекович биздики деген түзгөн милдетибизчи. Тушение пожара да, бул жакта деген гидрант анан ошол болгон пожардын алдын алуу боюнча текшерүү жүрчү. Служба пожарный надзор. Алардан биз маалымат алып пландын негизинде текшеришет да. Ошондуктан алардан биз маалымат алып. Мынакей момда иш кылып атышат могу. Бул азыр өрт коопсуздугуна кандай туурабы келет да? Бул негизи буга биз каршыбыз, бул туура эмес. Бул жерде деген Жок, туура эмес эмес. Жок, туура эмес эмес да. Бул деген бүгүн болгон биздин эрежелерди бузуп аткан учур болуп атабы? Иә. А эмнеге биз чара көрбөй атабыз? Ким гана ишкананын эмеси? Азыр ишкананы жапкыла. Момда эмеге жетип мына карабайсың, могу жарылса эмне болот азыр? Машинаңар турат. Мына мен буну уюштуруп, ойлоп тапкан жерим жок да. Мына сиз турасыз. Кана биздин эме укук органдарынын өкүлдөрү. Мына. Айбек Жанышбекович, бул жерде эми азыр действительно өрт коопсуздугуна каршы иш жүргүзүп атышат булар. Негизи мындай ал түрдүү пламя болбош керек. Бул жерде жерлери дагы баары майланып турат. Как болот да? Азыр мына моюнга тисе кетти да, бут өртөнөт да. Бул кайсы акылдуу кылып атат эми? Келчи жетекчи. Бул кандай? Эмне кандай бул? Ким акылдуу ушундай кылып атат? Эме туктоңуз, мындай тийбеңиз болду. Жок, азыр эле келдим мен. Азыр эле көрдүм мен. Жок, сиздин жайыңызбы бул? Ооба. А сиз жок, кандай кылса эмне болуп аткан ишиңер жокпу силерге? Азыр алып коебуз. Жок, азыр албайсыңар. Азыр мындай кыласыңар. Предписанияны бергиле. Эме Медер Амангелдиевич. Канаки Медер Амангелдиевич. Давай штрафты чыгаргыла и жапкыла азыр. Опечатайте ему уюмду. Түшүнүңөрбү? Опечатка алып өчүрткүлө дагы жапсалла болду. Моун баарын эме чыгаргыла моун машиналардын баарын. Эвакуаторлор менен алып бүт баарына штрафтарды салгыла. Улан Сарбекович, мына мояктагылар уже чыгып кеткен тротуарыңа. Мына дарбазалар как минимум мына уже жарым метрге чыгып алган. Госактын баарын карагыла. Кантип алган, эмне болуп алган? Эмнеге тротуар кызыл сызыктар деген бар. Азыртан уведомленияларды бергиле. Мынакей автоунаалар мынакей. Иштегенге жери бар. Эмнеге бул эмеге чейин чыгарып алган тиги ямалар. Нормаларга карагыла. Бага борсогу бар, бышып атат, кайнап атат. Бизден эмне болду? Рамиз Гулагланович. Жанакы эмени ЦГСНдики эмне болду жетекчиси? Рамиз Гулагланович. ЦГСНдин жетекчиси эмне болду? Представление кетти шеф. Бошоттуга, туурабы? А бирок мынакей азыр мондай көрүнүштөр биякта да уланып атат. Жаптыргыла, азыр биран жапкыла. Жапкыла азыр биз аркада басканда бүт жабылган болсун деп. Мына тротуарда турат машинаңар. Арендада биз отургандар. Калгандардын баары госачта. Полный вытаскивать. Вот сейчас именно кызыл сызыкка чыккан эмелердин баарына эмтен уведомление бере бер.
Рас кызыл сызыкка чыктыбы, анан кийин бир күн калганда бузабыз деп буларды да чыркыратпа. Сразу эмелерин берип коюш керек, уведомленияларды. Мына булар кандай мындай киргизип алган? Бул эмне жер? Медер Амангелдиевич, мынакей дагы объектиңер. Ким ээси, эмнеге мындай акыбалда, эмнеге жуучу жайы жок, эчтекеси жок мындай коп койгон бул жерди бузуп. Вообще шаар боюнча кандай курулуш жүрбөсүн, мондай бузуу иштери болсо, жанагы эрежелерине туура келиш керек курулуш иштерине. Коопсуздукка дагы туура келиш керек. Биягына машинасын токтотуп коюп туруп, биякта ылай чыгып атат. Эми шаарда кандай болбосун? Бүгүн ушул жерге штрафтарын да койгула. Могу эмне земелери? Атай. Не, рекламы ваши висят там. Кана демонтаждар көргөн жок. Карачы, жакында эле могу жол жасалган. Уже мыялар оюлуп калыптыр. Бир дагы улан Сарылбекович. Бир дагы нормага туура келбейт эми улан. Мына карачы, кишини карабайт, айдап атат мына могунусу. Кайгынан кирди, кантип кирип атат бул, чыгып атат биякта. Давайте ГАИ менен азыр ушул жерден мен протокол түзгүлө буга. Кантип кирип чыгып атат бул? Кана эмен УПСМ сотрудниктери. Оларды чечиптир өздөрү. Я. Эмнеге демонтировать? Ким мой ээси? А? Или наши демонтировать этти? Ким демонтировать этти? Азыр могу демонтаж кылганын, могу жыгып атканын бар могу ээсине көтөргүлө, эмнеге андайга барып атат иштерге. Мына бул дагы турат. Эмен штрафты салгыла бияка, УПСМ эмелери. Мына ушул жерден штраф төлөсүн эми өчүп калса. Могу кимдики экен курулуш? Курулуш кимдики? А? Эме Медер Амангелдиевич, наведи эме иштейт бекен, иштебейт бекен эме көрөлүк азыр. Карач, могу маяктан бирөө ойлонуп кеткен болсо кандай болот эми? Так, эмне курулуш экен бул? Прочие да койдук пока. Давайте бүгүн өзүңөрдүн эрежелерин алганда штрафтарын салып, темелерди бергиле, уведомление тиешелүү. Карач, могу ылайлар бер жакка чыгып атат. Эмнеге чыгып атат? Медер Амангелдиевич, анан жана благоустройство боюнча баарына эмелерди, предписаниялар, уведомлениялар бергиле. Момда сырты башын оңдобойбу? Да. Да. Мына могу жергечи азыр Улан Сарылбекович менен отуруп аким менен кошо бир эме бербейсиңер, дизайн кодуңардычы бияка дагы. Медер Амангелдиевич бүгүн эмелерди берет, уведомление. Сиз болсо жанакы дизайн кодду бериңиз. Ошо менен кошо анан ишти алып кетели, макулбу? Сиз бекитпесеңиз бүт бар менен иштейсиз да? Жок, бизде жана бекитилген дизайн код бар да. Мына могу жерге зеленкага да чыккан, тротуарга да чыккан, бүт азыр полностью. Бир дагы бүгүн эрежени бузган машина могу жерде калбасын, Медер Амангелдиевич. Мен отчествосы кандай эле Медер глава архитектор, Тарьелович. Самаса. Мен остановкам бар го, бул жерде эмеде. Профсоюзда тешилип калды эмес, ошону жамап бериңизчи. Карап. Казган. Кайсы жерде остановкасы? Могу профсоюзда берип. Сиздин Акматов сыйлаңар да? Мына моуну каралы, бул кандай эми, биляш, манты деген нерсе. Мына бияктагыларды каралы.
Анан эменичи, да, вот это все надо убирать. Анан могу мусорларыңардычы. Жанакы бактарды бияка эметпедикпи, урналардычы. Ошол урналарды кол субъекттер менен иштеп чыкпайсыңарбы? Ар бирөөсү. Договор бар. İçinde машин келет, алар чыгарат, бүт машинаға жүктөйт. Подряд. Мына урматтуу мынакей эмелер, кызматкерлер, укук коргоо орган, УПСМ, Медер Амангелдиевич. Момдай ар бир кол субъекттин астында турган автоунааларды жана тротуарга тоскоолчулук жаратып аткандар, зеленкага туруп калгандар, жана эшиктин алдында турган бүт автоунааларды бүгүн штрафтарды салып бүгүн эмени эвакуация кылгыла баарын. Алдыргыла эвакуатор менен. Себеп дегенде мына ичине баарына шарт түзүлүп берген. Ар бир нерсенин чеги бар да эми. Батпай атса башкага сунуштасын, же болбосо өздөрү бошотуп туруп анан киргизсин да. Момундай биз башынан баштап келатабыз. Бүт баары оңдоп аткан машина сыртка чыгарган. Андай укук аларга укук берилген эмес. Баарына ижара болобу, кызыл китеп болобу, алардын ичинде эмени ишти жүрүш керек. Бүгүнкүдөн баштап эки тарапка тең бирдей талап коесуң. Баарына айтасың, мына ичине койгула, аякта сөз жок, аяктан иштегиле. Бирок жанакы биз айткандай коопсуздуктардын баарын сактасын. Эгер ичинде алар сакталбаган болсо, мен мына МЧСке да айтып кетейин. Мына биз көрүп атабыз туурабы? Бир дагы өрт коопсуздугуна эч бир эмес аракети жок. Талапка жооп бербейт. Талапка жооп берсе жапкыла баарын. Өздөрү эмеге же алып келмейинче, ошо талаптарга аткарып алып келмейинче бүт баарын жабасыңар. Өзүңөр жооп бересиңер баш менен. Мына жакында эле биякта өрт чыккан туурабы? Эч бир аракет көрө албай калдыңар силер дагы. Могу кандай болсун эми кана? Да, бүт эвакуация кылып, бүт баарын алып кеткиле машиналарын баарын. Мына бияк мектеп, Мектеп 80-нчи. Азыр бар бекен директору? Бар ордунда. Я, ордунда. Мына могу машиналардын баарын эметкиле. Карачы, могу машиналарды бир карап койгула. Саматсың. Сиз директорсуз да? Аты жөнүңүз ким? Канета Эльвира Орозбаевна. Эльвира Орозбаевна, жүрүңүз мында. Канча аянтыңыз мектептен? 1,5 гектар? Рамизгүл Агланович. Чакырлачы Рамизгүл Агланович. Кандай сизде суу агабы мында эмелериңер кандай системаңар иштейби, иштебейби? Жок, бул жерде суу акпайт. Кандай силер эмени мындай сууга тиштериң кандай жүргүзөсүз? Көп кургап калган нерселериңер көп экен да? Ооба. Эме водопровод менен, кранда суу менен сугарабыз. Чака менен, шланг менен. Адилет. Келсеңиз, маяка кандай сууга тиштери кантип жүргүзүлөт буякта, мектепте? Я. Эмнеге суу келбейт? Кантип силер сууга тиштерин мындай карасаң Улан Сарылбекович. Бияка суу өйдө алган эле келбейт. Давайте бүгүн мына 1 гектар жериңерди карачы, могу футбольный полоңардан да эчтеке калып алып туруп Эльвира Орозбаевна. Жанагы немеге бергенбиз, пристройкада дополнительный. Эмне пристройка? Качан баштайсыңар? Арапкадык менен өтпөйбү? Проектирование өтпөйбү? Биздин 3 мектеп кирген, ошол жака пристройка, Маевкага и Кутка кирген биздики. Буяка пристройка болот. Буяка болот ошол именно. Бар территорияңар, Ооба, территория каралган. Муктаждык барбы? Муктаждык. Канча бала окуйт? 2200. 2200 бала окуйт. Негизи мощность 750. 3 смена окушат. 3 смена. Ошондо биз буну азыр киргизип атабыз. Проект менен чыгат. Канча курулат буякта? Канча кабат? 500 балага. 500 балага. 570 проект. Ошондо 3 смена, 2 сменага өтүп калат экенсиңер. Азыр 3 смена, Азыр 3 смена окуп атышат. Мынакей 3 смена окуп атасыңар. Ушул могу жаныңарда ижарага кантип берилди эле могу жерлерчи? Силерге тоскоолчулук түзөбү, түзбөйбү, кандай бул эмелер? Элбир Орозбаев. Бул ижарага берилген эмелерчи могулар? Бул жер мурун берилген экен. 2011-жылы берилген экен, 49 жылга. Так. Ошол боюнча кайрылганбыз, анан жооп ала алган жокпуз. Сот иштери качан болду деп яктын. Сот иштери болуп туруп. Думи соттошкон айдык жана. Так. Доверховного проиграли думи. 2021 келип тапшырма берилген бияка. Бергенден кийин сот иштери жүрүп туруп утулуп калганбыз да. Негизи мектепке тоскоолчулук жаратабы булар мындай?
Эми иштеп атканда бияк мектеп болсо мен 21-жылы келгенде сиз директор, башка директор болчу. Ошондо маселе ушунда маселе көтөрүлдү эле да. Анда мен жок болуп калганда келиптирсиздер да. Негизи биякта деген мурун столор болчу Кыдыр ата. Анан булар стодогу ызычуулар мектепке мешать этчү да. Окуу процессине. А азыр эмне болду? Азыр бүт магазин кылышыптыр. А негизи территория кимдикине кирет бул? негизи мурун ген план боюнча мектептики дешет. Бирок азыр уже бул 40 жыл болгондон кийин өзгөрүп кетти. Думи барбы? 89-жылдын постановлениясы боюнча бизге Думи барбы? Кимин канычкана? 89-жылдын постановлениясы боюнча мектепке чыгарылган жери. Мектепке чыгарылган жери. Думиденсиңби? Ким Думиден? Ильяс Сексенбаевич. Ильяс Сексенбаевич, азыр документтерди көтөргүлө. Жаңы ачылган жагдай кыласам, жеганда же болбосо 89-жылдагы чечим боюнча бул мектептин жери экен да. Мектептин жери болуп аныкталган. Керек болсо азыр биздин чечимдерди ошол 89-жылга анда алып келгиле да и продублируйте решение. Макулбу? Эми мына окуу жай деп, азыр могу балдар кандай өтөт? Коопсуздук маселеси кандай силерде? Азыр биз балдар эмес, биз араң өттүккү? Же бияк башка жактан келеби силерге балдар? Жок, ушу тегеректен баары эле келет биздин мектепке. Балбан Таймаш, аркы поле чудес деген жерлер. Тротуарлар жок экен, машиналар тизилип калыптыр. Улан Бекежанович, ушул жерге кирип аткан жерге жана тротуарларын коюп, анан знактарыңар баарын туралагыла да. Мектеп болсо анан мектепти биз өзүбүз араң таптык. Хорошо, анда сыртка чыгар. 2200 бала дедиңиз, Александр, келмесин. Акырын. Чын дилинен ушу киши, ушу киши, дагы да акыйкатты сүйлөгөн ушу киши элди багып атат, элди мынтип атат. Мына кирдик чыгып атабыз. Эми болбойт да. Мына кирдик чыгып атабыз. Болбойт да байке. Чын айтыңызчы. Давайте. Штрафтар салдыңарбы? Жок, бербей атпайт документтер. Эмнеге бербей атат? Кирдик чыкса болобу, болбойбу? Бер. Документтерин бер. Бел, эч кимди чыгарбагыла, чараларды көргүлө. Макул? Чараларды көргүлө. Зеленка запомнил? Да. Ал. Мектеп болсо, Александр. Медет Тарелович. Машинаны бияққа гаилер өздеріне төлөттүр. Буларга нааразы. Ким? Асан. Сизге төлөттүрдүбү? Мен болбой. Анан Бияққа төлөттүр гаилер. ким төлөттүрдү буга? Ана мага бир кирчи, кирчи мен ошо төлөттүргөн кишинин өзүнө төлөттүрөбүз азыр. Мага киргиле анан, обязательно. Макулбу, Медет Тарелович. Жана архитектор мага киргиз анан мен кирип өзүм. Медет Тарелович. Айтып атам, 89-жылы могу жерлердин баары эмеге, мектепке аныктап сен эмелерди көтөр. Архивтердин баарын ген планды көтөр, 70-жылкы ген планды дагы. Болду, а сот тигүү дебейт. Биз өзүбүздүн чечимибиз менен ошого туралап коебуз. Анан ар бирөөнүн укугун анан өздөрү эме аныктай берсин. Жүрчү мынаке. Азыр бул мектептин жанында кафе да тура? Я. Саламатсыңарбы? Саламатсың. Сан книжка эмелериңер барбы? Документтериңер бар, я. Медер Амангелдиевич, чакырып болочу? Карап чыксын. Окуучулар да келип тамак жет да силерден. Я, Амне биякта таштандыңар, тура астына коюп алгансыңар. Ортого таштандыны коюп алгансыңар. Ошага туруш керек беле таштанды? Алда урнада. Бери мындай жыксаң бер көрөйүн эмнекенин ичинде. Мына таштанды да. Биякта эт бышырып атасыңар да анан таштандыны жаныңар коюп алдыңарбы? Я. Ушул турабы, тура эмеспи?
Барбы документтериңер? Ким ээси бияк? Медер Амангелдиевич, давайте, қазір текшерип тур мага документтерин. Жаап тургула, нормаларына туура келбесе. Түшүндүңбү? Мына қазір мына могун эле байкагыла да. Келишимдерди ушундай болуш керек беле, болбош керек беле. Биякта окуу жай болсо жанында. Ким уруксат берди бияка? Давай көрөлүк кийин. Сразу сиреналарыңар баарын күгүзүп, как положено, пожар кылып эметкенде. Саламатсыңар. Сер ижарадасыңар да? Бул бир кишиге таандыкпы? Кимдики бул? А кимге төлөйсүңөр? Ушул админ балага төлөйбүз. Я. Администрацияга. Администрация каякта? Бизге эмес бул 49 жыл. Могундан чакырса, муякта болуш керек да администрация. Охранага. А кимге төлөйсүңөр? Билбейсиңер кимге төлөп атканыңарды. А канча төлөйсүңөр? 15 000 айына төлөйсүңөр, э? Мога адлет кана адлет? Адлет. Сиз бердиңиз беле бияка уруксат кыйганга? Азыр мына Бишкек боюнча биз жол куруп атабыз, расширение кылып атабыз, социалдык имараттарды куруп атабыз. Силер болсо бизди коомчулук менен кошо мына туура эмес, мэр кыйып атат деп атасыңар. А бул жерде мына жеке менчик. Булар калаганды кыла алабы, э? Бизге көп уруксат бербейсиңер, а булар чыгандай кылып атат. Ушун боюнча тактап туруп маалымат берем. Азыр кызматтык иликтөөнү кылгыла. Эмне себептен буларды кургатып туруп кыйып салган? Эмне себептен? Ким буларга уруксат берди? Же болобу? Мыйзам жол бере буларга? Мыйзам жол бербейт. Мыйзам жол бербейт, туурабы? Анда силер аныктагыла да кызматтык иликтөө. Рамиз Гулагланович, өзүңүз дагы эмеге көзөмөлгө алгыла. Ар бир бак боюнча бияка штрафтарын бергиле дагы, анан талаптарды койгула. Кайта ордуна ушул жерге. Жанак высокорослый деп коесуз, ушул бактарды тиксин. Өздөрү камсыздасын. Кургабай этпе ушака чыгыш керек ал бактар. Анан кийин эме Улан Сарылбек. Мына муяк 15 000 дейт. Эми мага эсин тапкыла, ким бияктын ээси? Макулбу? Я. Жок, аны деле карабайсыз, мына. Ким монун ээси азыр? А? Атай Муратбекович. Атай Муратбекович. Мына мындай базар мында. Сизге мен барайын. Көрдүңүз да? Бүгүнкүдөн калтырбай, азыр эки техникаңды алып кел, муну снос кылгыла, алгыла. Тазалагыла. Карачы, муну бетон менен бактаракты. Тигини мынтип жаап салыптыр. Авала, коп. Кайсы кактус эмес го? Атайын кылды деп анан биз дагы. Не, это же школьная территория. Даярдап атат, э? Бул эртең бүрсүгүнү жок болот да. Атай Муратбекович, могу бүт эмелерин көтөргүлө да бүгүн мына мен чечим алкагында кылгыла. Азыр 89-жылкы эмени чыгарат Медер Тариелович, архитектура. Эгер 89-жылы чечимдер бар болуп, ушул жер мектепке аныкталган болсо, билесиңер, мыйзам алкагында мектепке билим берүү тармагында берилген тилкелер, жер тилкелери жана имараттары ошол эмеде максатта колдонуш керек. Башка максаттарда колдонууга жол берилбейт бүгүнкү күндө, туурабы? Ошондуктан мыйзам алкагын алып келе, Ильяс Сексенбаевич. Менин чечимди даярдагыла мэриянын, макулбу? Чечимин даярдап туруп, ошол 89-жылкы чечимиңер табылса, эгер действительно бар болгон болсо, ошонун алкагында биз чечим даярдайлык да чыгарайлык. Анан кийинки кадамдарга өтөбүз. Сотко берсе бизге берсин. Макулбу? Биз берет элек деп жүрбөйлү. Мына моолар менен кошо баарын тазалагыла. Жок, азыр көп кабаттуу унаа токтотуучу жай болгондон кийин ошого алып келгиле болду. А негизи Медер Амангелдиевич, сиз деген жанакы азыр Бишкек шаарынын көркүнүн боюнча биз кабыл алдык да.
Силер ошолор боюнча буларга бере аласыңар да, чараларды көрө аласыңар да. А эмне ушундай акыбалга чейин алып келип атабыз? Коопсуздукту эгер карасак, эрежелерди карасак, ушинтип жыйганга болобу? Силердин жанагы өрт коопсуздугу боюнча эгер маселелерди көтөрсөк. Өрт коопсуздугу боюнча Айбек Жанышбекович, негизи бул специально ангарга жыйылыш керек болчу эле да. Мен азыр мынакей жол бою келатабыз да. Мен токтоп айткан жокмун, себептен могу аягына чейин чыгып, акыркы көрүнүш менен силерди айтайын деп атам да. Негизи азыр баарын майланышып турабы? Азыр бирөөнү өртөнсө буларга улана берет да. Жанында мектебиз бар, башка турак жайлар турат жеке. Жок, азыр жеңил конструкцияда эмес, бул эмени айтып атам. Мен айтып атам, азыр жанакы Ош базардай кылып, бул жерге да топ түзөсүңөр. Мынакей МЧС, УПСМ, биздин мун инспекция, УКЗ, башка тиешелүү биздин муниципалдык мекемелерди ишканалар бар, ошонго байлайсыңар дагы, ар бир өзүнүн тармагы боюнча чараларды көргүлө. Мен суроо берип атканым мынакей могу азыр жооп береби, жооп бербейби? 100% жооп бербейт деп атат мынакей. Жооп бербегенде мындай көрүштөр мына жол бою көрүп келдик турабы? Майланышып, запчасти да жатат, башкасы да жатат. А биринчи жерден көрдүк мынакей баары бүткөнсү ошол жака дагы от жагып атышат да өздөрү. Жайдын күнү. Жайдын күнү азыр от жакпаганда деле өрт чыгып атпайбы? Мына баары карачы, мына уже жабылып атат. Бул мына мешокту могуларчы бир өрттөнсө кетти да. Рамизгүл Агланович. Атымын да бисмилла деп коюп турам, Кудай сактасын деп өздөрү да коруп калган окшойт. Могу бизде дагы ижарада турабы? Жүрчү мынакей. Мен ушуну көрсөтөйүн деп атам да. Бул ижара канча төлөйт бизге? Эси барбы? Ким эси? Мына 49 жылга ижарага алынган жер. Кирдик, мына бысмыла дегенде коопсуздук маселеси сакталган эмес, турабы? Мына өрт коопсуздугу. Азыр силер өзүңөрдүн заключениеңарды бересиңер. Мынакей биздин Зеленстрой. Мынакей бактараңар. Ушундай акыбалда каралыш керекпи же каралбайбы? Высоковольтка мына силердики. Ижараны бүгүндөн баштап бузасыңар бул жерден. Бир дагы норманы сактабаган үчүн ижараны бузган. Анан мен суроо да булар. Ар бирөө канча ижара төлөйт бияка? Ким барбы хозяин, кимде? Кимкен, келчи бери. Иди сюда. А можно вопрос? Здравствуйте. Вы все это арендуете, да? А они у вас арендуют, да? Вот этих субъекты. А у кого они арендуют? Это все ваше, что ли? Да, это наше одно место. Что ваше одно место? Вот за это полностью аренду платим. А вы сами аренду, вы аренду взяли? За вами числится аренда? Нет, мы же аренду платим, хозяин. Кто хозяин? Эмиль Байке. А? Эмиль Байке. А где Эмиль Байке? Нету тут. Какой Эмиль? Как его фамилия? Эмиль Байке. Как зовут? А, вы ему аренду платите? Да. Сколько платите? $2000. Месяц $2000 платите? А. Вот один платит, да? Потом... За это полностью место. 2000. Вот эта территория, которая... А, $2000 платите в месяц? Да. А. $2000 в месяц. А Эмиль Байке сколько платит государство? Я не знаю. Не знаю, да? Я. Мынакей, бизде урматтуу, мына бизде масал каражаттарда барсаңар да, мына элдер да угат. Көп учурда мэриянын келип алып базарлардын эмелердин мына ижарасын көтөрүп атат, 500 эсе көтөрүптүр, 100 эсе көтөрүптүр дейт. 72, 72 $1000 да чыкпайт, туурабы? $1000 чыкпайт бир жылга. Эми булар $2000, да, это каждый месяц платишь, да? А других точно нету? Или покрываешь кого-то? Там отдельно они платят? Они отдельно, вот эти отдельно платят, да? Вот смотри, вы только один 2000, а сколько у вас здесь арендаторов? Там, походу, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Они тоже же примерно столько платят, да? Ну, может меньше, может больше. Больше, да? Ну, все равно это же, у вас сколько квадрат занимаете? Я этого не знаю. Не, вот этот ангар весь, да? Да, вот. На $2000 бир эле киши. Негизи 5 кооз субъект, туурабы? Ошондо $72,000 жетпейт да. А бизге мэрияга $1000 төлөп, бир дагы ошол шартты сактабастан, мына бир да шарт сакталган жок. Жашылдандырууну мына өлтүрүп атат бакты,
өрт коопсуздугу сакталган эмес. Могу эми кандай соода уюм болсун могу туюм. Улан Сарылбекович. А эмнеге биз булар менен бүгүн комиссия киргиз биз Думини азыр мэрияга алдык. Эми бир 700-800 доллар болот, туурабы? 800 доллар. Эми 820 доллар жылына бизге төлөйт. Булардан 2000 доллардан эсептегенде 24 000 доллар болуп атабы, 24 000 доллар бир кишиден алат. Бизге 800. А өзү эмне бияка салым кылды? Эмне бирдемке курулуш көрүп атасыңарбы же бирдемке көрүп атасыңар мынакей? Таза ай сайын бул деген 2000 эсептеп чыкса бир 5000 доллардай таза кирешеси бар. Бир жылда 24 000 доллар табат экен. Эмне кылабыз биз мэрияда иштеп өзүбүз, я? Мен дагы бир жолу айтып атам, мына Улан Сарылбекович, Атай Муратович, бүгүн техникаларды алып келип тазалап бул жерди токтоткула. Бүгүн ижараны токтотосуң. Түшүнүңөрбү? Бүгүндөн баштап ижараны токтоткула бияка. Вы 1000 долларов платите, да? 1000 долларов. 3-4 человека есть, все по 1000 долларов платите, да? Атай Муратбекович, бул эмне кимде ижарада? Пятилетка вот, под лэпом у них полностью законная, да? А здесь пятилетка. Канча төлөйт бизге? Кана эмесин көрсөтчү. Арендасын. Берчи кана. Канча арендасы биякта? Жылына. Такташ керек, список общий Думинен алганбыз да. Такая сумма, да? 60 000 эмеге жылына, э? 60 000 жылына. Ана бир айга мына 85 000 доллар төлөйт экен. Бул жерде жанагындай положение менен чыгарганда ошондой эле болуп калат да. А негизи биякта аукционго чыгарганда көбөйт да. Ошон үчүн биз айтып атабыз да, бүгүнкү күндө көптөгөн ижара маселелерин коюп, канча жолу маселени көтөрүп атабыз. Аягында эле биз күнөөлүү болуп калып атабыз да, мына бизнести иштейт. Мына бизнес бияка эмне салым кылды? Третий зона. Бүгүн мынакей Рамизгүл дагы бир жолу айтып атам. Жанакы болгон бизден эрежелерди көтөргүлө, ошол эрежелерди сактабаган үчүн бүт келишимдерди жокко чыгаргыла. Бул бир. Анан жанакындай төлөмдөрдүн керек болсо, ошол иштеп аткандар фактически кылып туруп анда Атай Муратбекович, мыйзамдын алкагында кандай жол берет сизге, ошонун чечимдери чыгарыла. Анан экинчи маселе, азыр биз могу кирип чыкпадыкпы, буруч. Лэптин астында турат бүт мыйзамды бузуу менен. Бүгүн биз азыр кеткиче техниканы алып келип, мен өзүм көрүп кетем, бузуп баштаганды, бузуп баштагыла. Макулбу? Давай. Так, Ильяс Сексенбаевич. Приоритеттүү түрдө бизде азыр жанакы Думини биз өзүбүзгө албадык беле. Ошол комиссиянын алкагында буларды уже жокко чыгаруу. Жана сквердин астына даярдоо көрүп баштайлык да, макулбу? Скверлерди. Өткөндө мынакей баякы эле блогерлер келип айткандан кийин куруп баштады деп башталат да. Бул качан башталды эле иштеп? Бул деген негизи бул проект 2022 жылы. 22ден баштап келип атасың, туурабы? Ишке ашыргыла. Ишке ашырабыз. Давайте, баштагыла. Четтен баштаса, башталган иш бүтөт. Анан эле эртең бир сүүнү дей берсең, кайсы иш бүтмөк эле. Башталгандан кийин эле экинчи ангарды эле негизи 26 жылга чейин. Анан жанакы тиги эми оор жүк ташыган автоунааларында тазалап. Немеде? Двухполосный жол каралган. Мол жол. 2000 метр тоже. Буну менен ишке кылгандан кийин тетиги машиналар кире албай калат. Булардан кирип кетип атпайбы? Жол болуп калганда жолго да токтолуп калышат да алар. Ошондуктан биринчи очередь бул жака биз немени салып кетирекпиз. Жол дагы бар. Анан Ильяс Сексенбаевич, биздин чечимдер мененчи негизи ушул жерди аныктап койгула зеленка деп. Себептенде биз азыр скверди аныктап койгон болсок, автоунааларды дагы Медер Амангелдиевич кана. Эгер биз могуларды бекитип алган болсок, азыр автоунаалар токтогон баары бул деген айыппулга төлөш керек болуп калат да, туурабы? Ошондуктан азыртадан биздин чечимдерди көтөргүлө. Бул жерде бизде жашыл зона деген уже аныкталып, бекитилип калган болчу, болгон автоунааларга чараларды бүгүнкү күндөн көрүп баштагыла. Оор жүк ташыгандарга, жеңил автоунааларга баарына макулбу? Биз даярдык 2018 жылы да бекитилген. Ишке белгиленген заявлениеси менен ушул жерде. Мына бүгүн азыр бүгүн мына кызматкерлериңер жибергиле. Бүт автоунаалардын баарын айып пул менен мага
тизмелеп туруп анан бересиңер. Түшүндүңөрбү? Ар бир автоунааны. Эмненин негизинде, эмне себептен бияка кирип атат? А эмнеге бул ижарага алгандан кийин эмес өзгөрүлгөн эмес да, туурабы? Назначениясы. Негизи ижара келишимдеринин катыстары бар болчу. Биз 13 декабрь УКЗ архивдерами совместно чыгып, акт составили. Анан дүнүгө жөнөткөнбүз араксар және. Все, давайте. Хорошо. Комиссия чыгат. Качан кетет ушунда сноско? Салам алейкум. Сноско мынакей май айында ижара мөөнөтү бүтүптүр. Июнь айында булар кат менен кайрылыптыр. Бүгүн болсо биз жанакы муниципалдык мүлк менен иштөө департаменттен жокко чыгардык да. Жокко чыгарып толугу менен мэрияга алдык. Азыр мына комиссиялар өтүп баштады биздин алкабызда уже биринчи комиссиялар. Ошол биринчи эле комиссия жыйында бул ден жокко чыгат. Жокко чыгып туруп анан сноско кетет. Зеленый зона буяк. Бияк мына зеленый мына. Көрдүң да? А ошол качан жыйын башталат? Эмне башталат? Комиссиясы ошону. Жакын карада көрөсүң.